Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Кадырман кыргызстандыктар, амансыздарбы? Тез кабар каналы бүгүн дагы деле Бишкек шаарында жүрөт. Бүгүн 2019-жылдын 9-январы. Тактап айтканда, бул жылдын 9-күнү. Биз азыр Бишкектеги Тыналиев жана Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Алтын булак деген турак жай комплексине келдик. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Тез кабар каналын көптөн бери көрүп келе жаткан болсоңуздар, биз буга чейин 3-4 жолу Кыргызстандагы биринчи турак жай кооперативинин ишмердүүлүгү жана ал аркылуу батир жер участкаларын алып жаткан биздин мекендештердин ишмердүүлүгү боюнча маалымат бергенбиз. Биринчи турак жай кооперативинин Бишкектеги жана Оштогу кеңселерине барып дагы алар аркылуу кандай жол менен оңой батирге жана жер участкасына же болбосо жер үй алса болот. Мына ошол боюнча маалыматтарды сиздерге көбүрөөк берген болчубуз. Ал эми бүгүн биз сиздерге мына ушул биринчи турак жай кооперативи аркылуу 13-чү кезекке туруп жакын деле Бишкектеги Алтын булак деген мына ушул көп кабаттуу экен, канча кабат экендигин мен билбейм, эсепте чыгыш керек экен. Бир 15 этаж окшойт бул жерде. Карасаңыздар, мына ушул Алтын булак турак жай комплексинин 13-чү кабатынан 2 бөлмөлүү батир алган Жумабаева Жаркынай деген эжекенин үй алгандыгы боюнча маалымат алайын деп келдим. Мен буга чейин биринчи турак жай кооперативине барып, алардын офисинен маалыматты алып, телефон аркылуу байланышып, Жаркынай эжеке чын эле батир алдыбы, кайсы жерден алды, анын телефон номери кандай, мына ошол боюнча толук маалыматты алып, ушул жерге келдим. Азыр Жаркынай эжекеге мен чалып көрөйүн. Ал буга чейин телефон аркылуу байланышса, мен бир жакта жүрдүм эле, үйгө бара бергиле ортоңку подъезд менен киресиңер, 13-чү кабатка көтөрүлөсүңөр, атам бар деген. Мен азыр анын телефон номерине чалдым. Громкосту коюп алайын. Алло. Алло. Да. Жаркынай эжеке, кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Тез кабар каналынан буга чейин дагы телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз. Ооба. Мен сиздин Бишкектеги Алтын булак турак жай комплексинин 13-чү кабатынан 2 бөлмөлүү батир алды деген кабарды уктум да. Ооба. Батирлүү болушуңуз менен куттуктайм. Рахмат. Канча болду алганыңызда? Жакын эле аз эле убакыт болдубу? Аз эле убакыт болду, бир ай болду. Азыр мен сиздин телефон номериңизди, анан адрести алып, Бишкектеги ушул Алтын булакка келдим да, турак жай комплексине. Өзүңүз айткандай, мен ортоңку подъездде турам. Лифт бар да, Лифт бар, 13-кө көтөрүлөсүздөр. 13-кө көтөрүлө берем. Сиз азыр эми бир жакта жүрөсүзбү? Мен жумуштап жүрдүм эле. Жумуштап жүрдүңүзбү? 13-чү кезекке жазылган элеңиз. 16-чы кезекке. Я. 16-чы кезекке. 16га жазылгансызбы? Боло берет. Очередиңизди айтам. 16-чы болчу. 16. Анда мен сиз уруксат берсеңиз үйүңүзгө кирейин. Үйдү ким көрсөтөт мага? Чын эле үй алдыңызбы, албадыңызбы? Это фактпы, факт эмеспи, мен билейин деп келдим да. Себеби Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү биринчи турак жай кооперативинин ишмердүүлүгү боюнча андан чын эле биздин кыргызстандык мекендештер квартира алып атабы, албай атабы, кандай жол менен алып атат, ошол маалыматты так берейин деп келдим да. Жакшы. Ошон үчүн уруксат берсеңиз, мен кирейин көрөйүн. Келиңиздер, көрүңүздөр, 58-чи квартира, үйдө атам бар. Үйдө атаңыз бар. Анда макул, азыр киребиз. Чалып айтып коюңуз, бизди келди деп койсоңуз, эшикти ачсын, Макул. Аха. Биз лифти чакырып алып, 13-чү кабатка чыгып баратабыз. Жаркынай эжеке атасына чалып койгон болсо, атасы ачып турган болсо азыр киребиз. Лифт жакшы экен. Сонун тих иштейт экен. This is the 13th floor. The door is opening. Каягында экен? Сол жакта окшойт, ошол жака киреличи.
Мен квартирасының номерін сұрап алып тұрмын да. Қайсы екен деймін? Қайсы екен? Ассалаумағалейкум. Қандай сауат? Бізді келеді деді ме? Қызыңыз? Азыр сөйлешті келеміз. 58-ші квартира екен да. Кірсек болу? Қызыңыз чалды ма? Салған болса кіре берейін. Ушыл жерге бұтча чеберейін бе? Охо. Үй құт болсын. Рахмат. Өте сонын, өте сонын. Охо. Мына ушындай үй бардығымызға нәсіп қылсын. Рахмат. Еже, қандайсыз? Денсаулығыңыз жақшыбы? Іштеріңіз жақшыбы? Кемпіріңіз бе бұл жақ? Жақшы, жақшы. Өте сонын. Келіңіз, мұндай отырыңыз. Bir бата қылалы, келіңіз. Қана, омен. Тіршілік болсын, аманшылық болсын, үйіңіздер құт болсын. Аллаху акбар. Қандайсыздар анан? Денсаулық жақшыбы? Іштер жақшыбы? Жарқын Айжеке қызыңыздар. Қанчанчы қыз? Төртінші, бешінші қыз. Жақшы. Мен сұрап тұрмын да, қызыңыз өзі қаяқта іштейді, не жұмыс қылады? Базарда. Бизнес екен, да? Бұға чейін қаяқта жашаған үй бол болса? Квартирада? Айылшылап келдіңіз. Қанша болды келгеніңіздерге? 5 күндей болды. Қонақ екенсіздер да? Ес алу. Абдан жақсы. Үй алды деген үшін келдік те. Үйді құттықтап келіпсіз. Bir қойды жетелеп келдіңіз бе? Шонысы жақсы болсын. Алармен келдік, алар кетішті. Шаар қыдырышып деген, Абдан жақсы болып тұр да. Мен азыр қызыңыз менен сөйлештім. Сізде қаншалық деңгейде маалымат бар, мен білбейм. Қызыңыз негізі Бишкекте көптен бері ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан биринчи туракчай кооперативи бар да. Ушул кооперативге кезекке туруп, первоначальный взносун төлөп, анан теге кооператив 13-чү кезекке турган деген эле, бирок кызыңызга чалсам 16-чы кезек менен алган экен. Үй кут болсун. Абдан жакшы үй алыптыр. Анан жайгашкан жери дагы өтө сонун да. Авасы таза, тоого жакын, ылдыйкы зона эмес, жогорку зона. Жакшы жерден алыптыр да. Кандай өзүңүздү кызыңыздын үйлүү болушуна кандай сезимдер болуп атат аба? Мен оюмча биринчиден алам, үй алам дегенде биз өзүбүз анчайын ишенген эмес элек. Көрсө эң жакшы экен. Баары эл үчүн үйдү салып бүйтпөйүн растап болгон экен. Рахмат ушу кооператтын биринчи кооператтын мүчөлөрүнө рахмат. Мен чексиз ыраазымын. Келгине алгыла, баары даяр экен. Биздин ниет ушул. Абдан жакшы. Бир катар көрүп чыксак болобу? Көрүп чыгалы. Биринчи мына ушул бөлмө менимче зал болсо керек. Жок, зал эмес, бул жер кухня экен. Кухня экен. Себеби мына жерден байкап сезип атам да. Эми бул жагыны калган кутканны, мебелдерди, бизнести жүргүзө берсе бул жагы боло берет. Мына жерге кафе жабыштырылыптыр, караңыздар. Ысык суу, муздак сууга бүт ход бар экен. Пол өтө жылуу, менимче жылуу экен, карасаңыз. Өтө ысып атабыз. Мына ысып атат. Айдагыдан да ысып экен бул жер. Жаллабатты таштап келип албаңадан. Бул жерге газ коюлат экен, газ печкасы. Кухнянын аянты чоң экен. Турасы менимче 4,5 метр, узуну бир 6 метр бар экен. 25 метр квадраттан бир аз чоңураак, ал эми потолок натяжной экен. Натяжной потолок. Уста сала элек экен дагы анча-мынча калган куткан иштерине. Жаңы жылдан кийин келем деп айткан экен, ошону күтүп турабызбы? Абдан жакшы. Абдан жакшы. Мына эшиктерин караңыз, сондун үйлүү алыптыр да. Абдан сүйүнүп атыпсыз да. Кухняны көрдүк, эми оң жакка кирип көрөлү. Бул жакта сонун бөлмө экен. Спальня бөлмөсү сары түскө боелуп тур. Анан дубалды караңыздар. Обой эмес. Обой жабыштырылбаптыр. Краска менен жасалган да, өтө сонун. Краска менен жасалыптыр. Өтө сонун жасалыптыр. Обой жабыштырылбайт. Кээде краскалап коет, бирок баягы 3D краска деп коет. Бул жакка дагы натяжной потолок, люстра бардыгы коюлган. Эң жакшысы пол ламинат. Паркет өтө жылуу экен да. Анан панорамасын карасаңыздар бул жерде. Мына караңыздар. Охо. Мына жалал артисттин маңдайында.
бүт шаар көрүнөт экен. Ооба. Ушул жерден эле Бишкекти көрүп тамаша кылып эле ушундан нары Жалал Абадка кетип калбасаңыз эле болду эми. Эми көрөбүз го. Абдан жакшы. Бир аз ремонт иштери бар экен да, подоконниктерди жасаш керек. Аз калды, аз калды. Аз бир Жаңы жылдан кийин келебиз деген экенбиз. бир $1000, $2000 чыгаша кылса Жаркын эжеке. Буюрса бардыгы жакшы болот. Өтө сонун болот. Мына жерде дагы орундук бар экен. Бул жерге шкафчык коюп койсо, Ошондой болот го. кийим кечелерди койгонгочу. Бул 2 бөлмөлүү батир. Менимче мынау кухня 1 бөлмө, анан бул жак 1 бөлмө, 2 бөлмө болуп эсептелинет экен да. Проект боюнча мен ошондой түшүнүп калдым. Кухня менен 1 бөлмө бирге экен. Ошон үчүн кухнянын аянты өтө чоң. Баягы студийный проект деп коет да мындайда. Жаңы проекттер мына ошондой. 2 бөлмөдөн кийин мына бул жагы эмне экен, бул жак санузел турбайбы? Уже мына караңыздар. Душевая кабинаны коюптур, кафель жабыштырылыптыр. Бүт раковина, унитаз, аристон бардыгы коюлуптур. Өтө сонун. Холодильникти коюптур бул жерге. Абдан жакшы. Мына чип дагы болот экен буюрса. Домофон. Ал эми анын карама каршысында бул жер эмне болот экен? Менимче бул жер даараткана кылса деле болот, кладовка кылса деле болот экен. Склад экен да. Абдан жакшы. Мага жакты. Жакшы үй алыптыр. Эшиктери да жакшы экен, сапаттуу эшиктер. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Рахмат. Жаркынай кызыңызга акча коштуңузбу анан кичине? Эми алдын жетинчиде. Кичине коштуңузбу пенсияны чекесине? Алдын жетинчиде коштук. Байбишеме экөөбүз. Байбичең экөөбүз кошмоюңуздарды бердиңиздер. Жакшы болуптур, жакшы болуптур. Канчага алганын айттыбы? Айткан жок, секрет деп койду ушу. Секрет деп койдубу? Көбүрөөк алган окшойт анда сизден кошпойду. Негизи биринчи туракчай кооперативине кезекке туруп алгандан кийин первоначальный взносун төлөп, анан калганын баягы ипотекага кредит алган сыяктуу эле 15 жылга чейин, 10 жылга чейин мына ушундай мөөнөт менен алса болот да. Мен жазып алган элем азыр, блокнотумду карайынчы. Канчага алды экен азыр менде бар, жазып алдым жана офиске барыпчы. Так, мына блокнотумда турат. Жаркынай эжекен 3 миллион 46.500 сомго алган экен квартираны. Айына кызыңыз 19.633 сомдон төлөйт экен. График боюнча. Срогуну 15 жылга алыптыр. Мына ушундай. Билдиген. Түзүк эле мен секретин ачып койдум. Абдан жакшы. Ооба биз кайталы квартира үйүңүздөр кут болсун. Рахмат. Биз Тез Кабар каналынан келдик. Кемпириңиз экөөңүздөр эми Тез Кабар каналына мага, кызыңызга биринчи туракчай кооперативине бир батаңыздарды бериңиздер. Келиңиз. Биздин ниетибиз биринчи туракчай кооперативи өнсүн, өссүн, иштери ийгиликтүү болсун. Амин. Биздин ниетибизде бүт батыгы жакшы болсун, жаманчылык көрбөсүн. Элдин камын көрүп иштеп жүрөсүн. Амин. Бизге дагы Тез Кабар каналына дагы батаңызды берип коюңуз эми. Атай келдим мен убакыт бөлүп. Бир Жаркынай эжеке действительно квартира алдыбы, албадыбы, чынбы, жалганбы деп келдим да мен. Рахмат силер дагы. Атай биздин үйдүн немесин көрүш үчүн келген экенсиңер. Бардыгыңарга рахмат. Чексиз бакыт каалайбыз. Тез сонуна чын болсун. Рахмат, рахмат аба. Өмүрүңүздү берсин. Өмүрүңүздү берсин. Пенсия кандай болот? Пенсияны айтыңызчы. Пенсия болот 6.500 байбичемизде 7.000 болот. О, байбичеңиз көбүрөөк алат экен да? Болот да себеби аял киши да. Болот. Пейиш эненин төрүндө дейт. Абдан жакшы. 5000 пенсия сиздер үчүн берекелүү, 50.000 сом алгандайсыздар. Сиздики 7000 болсо, эже 70.000 алгандай берекеси болот. Пенсиянын берекеси бар. Ден соолук каалайм, өмүрүңүздөрү берсин. Ушул үйдө күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Мен кайттым анда. Кең, наныңызды бериң, нан істейін. Эже. Қана. Бисмилла. İşiniz iyilikte olsun. Рахмат. Тынч болуңуздар. Мен бут кийимди кийип алайын эми.
Мына ушундай, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Мен биринчи турак-жай кооперативи аркылуу батир алып аткан, үй алып аткан, жер алып аткан мекендештердин чындыгында алып атабы же чын эле албай жатабы? Биринчи турак-жай кооперативи кандай иштеп атат? Ошол боюнча маалымат берүүнү дагы деле уланта берем. Анда кайттык. Көрүшкөнчө. Буюрса кийинки чыгарылыштарда ким үй алса, ким жер алса, ким батир алса, ал боюнча да маалымат берем. Көрүшкөнчө.